Саламатсыздарбы, урматтуу замандаштар, кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн мен өзүм калемиме таандык аянбы деп коркуп жатам деген ырды окуп бергим келип атат. Бул ыр 2014-жылы жазылган экен. Ошол учурларда кыргыз элинин өтө көйгөйү кумтөр болчу. Ошол кумтөргө карата жазылган экен. Бирок бүгүнкү күндө дагы ушу көлдүн кыргыз бермети болгон көлдүн тегерегинин 6000 гектар жерди эмеге инвесторлорго 49 жылга берип койду. Бир эле кишинин инвестор эмес, 6-7 инвесторго деген кеп бар. 49 жылга чейин мына бүгүнкү күнү төрөлгөн бала 49 жашка чыгат экен. 49 жылга чейин экология талкаланып атат. Баягы күнү бир эжекенин интервьюсун көрүп калдым. Ошондо көлдүн жээгиндеги чычырканакты, жанакы бактарактарды, табигый өсүмдүктөрдүн баарын жулуп ыргытты дейт. Албетте бул туура эмес деп ойлойм. Анткени илимде деле изилденген, элдин баары эле билет, бешиктеги деле бала билсе керек. Ошол эмелер сактаган, ошол нымдуулукту кармап, нымдуулукту сактап турат ошол өскөн өсүмдүктөр, бактарактар, шактар, мөмө жемиштер. Анан бирок муну биз бүт талкалап салганыбыз дагы өкүнүчтүү болуп атат. Анан ошондой эле бир окумуштуунун дагы кыргыз окумуштуусунун айтканын уктум. Ушу көл тартылып баратат, аябай эле тартылып баратат деп. Тартылып баратканы да чындык, себеби мунга көлгө башка жактан суу агып кирбейт, башка жактан агып чыкпайт. Ошо көлүбүздү көздүн карегиндей сактоо учур талабы деги эле урпактарга берчү учур деген ойдомун. Мен эмес, кыргыз элинин баары ушундай ойдо болуш керек. Анан ушу бүгүн ошо 2014-жылга жазылган аянбы деп коркуп туруп деген ырды сиздерге окуп берүүнү туура чечтим. Не болду, билбей турам, жакшы эле жашаар элек, телегей тегиз эле, өкчөгөн чүкөлөрдө арбак алжы түшүп, маанайлар сегиз эле. Кудурет ай, не болду анан, кечээ эле алчактаган, үн алгыдан, сыналгыдан, Кудайдай сүйлөп жаткан тиги лукта маана эмес өмүрү кылычында. Жанарга таппай турат. Мөңгүлөр миң кылымдык эриген чөлгө айланып, суу таппай ууртамдагы шумду куңгур, кечээ эле ошол максаттарга ишеним зор эмес беле. Акылмандар, билармандар кайда деги аралап келем элди, кыйналгандар, тозокко түшкөн өңдү арга таппай, кимдедир ашатууда бир жаш бала тыңшаап калдым. Балким бизди чыгарат бул азаптан, чыгаруу кайдан болот бул азаптан? Урпакка не калтырдың, ата жотом, бабалар таштап кеткен мурастарды аруу кармап өткөрүп бере алдыңбы, канамаган? Акча десе улунуп жулундалар, эртеңки күнүн бир ойлобостон, жорусу болду шумкар, анан не болду анан? Курусун не болгону, жаман, кургакчылык, миң жылдык мөңгүлөрдү алтынга алмаштырып, каршы чыккан жигиттерин өлтүрүп тынычтанан. Мына эми, акылсыз улууларга наалат айтып, жүрөгүм жараланып ыйлап жатам. Дейт ал бала, карап маган. Атага наалат айткан эч урпак көрбөгөмүн, не болуп турам бүгүн? Капталдан дагы бири качырып сала берди. Урпактар кечирбейбиз. Өсүмчүл болгон эмес бабаларым. Асылер көрө албастан мурдунан алысты бер. Чучугу душман болгонда бирөөсү мактап, жактап, жериңди, дилиңди да жашоосу мөңгүлөрдү талкалап басып турду. Мына эми болгон бүт азаптардын урпактар тартуудабыз. Ким кечирет силерди анан? Акыныңар мактанып ырга кошкон тоолордо мөңгү деген башаты жок. Дайраңар нарындагы соолуп анан. Суу бер маган, суу, жарым тамчы, кереги жок алтындардын. Алтынга көмөм сени, талкалап табиятты, бул азапты, урпакка сенин гана муунуң берген. Кумтөрдүн мөңгүлөрү кана, суу бер маган, жарым тамчы, мага суу бер, тамчы, кекетип муштум кезейт дагы бири. Кыңкыстаган, кыйналган, азап чеккен элди мен карап турдум, айла таппай, амал таппай берүүгө жардамымды. Алаңкыша капталдан найза менен да бирөө сайып калды. Бакырып качып жөнөп атып турдум. Түшүм экен, бир жаным калсачы деп. Түшүм деп кубансам да түпөйүл бир сарсана жеп келет жан дүйнөмдү.